Кыргызстанда балдардын басымдуу бөлүгү жакыр жашайт. Көрсөтүп беребиз. Кичинеңизде ата-энеңиз сизге өнүктүрүүчү оюнчуктарды жана китептерди сатып берчү беле? Же үйүңүздө эрте менен бет колду жууганга жай болгонбу? Үйүңүздүн ичинде унитаз бар беле? Ооба деп жооп берген болсоңуз, сиз Кыргызстандагы бир топ балдарга караганда жолдуу экенсиз. Эксперттер мындай көрүнүштү көп өлчөмдүү жакырчылык деп аташат. Кадимки жакырчылыкта адамдар тамак аш сыяктуу негизги муктаждыктарын жаба албаса, көп өлчөмдүү жакырчылыкта акчадан сырткары сапаттуу медициналык тейлөөгө, билим алууга, жакшы тамак ашка жана адекваттуу жашоо шартка мүмкүнчүлүгү жок болот. Келгиле, Кыргызстанда төрөлгөн бала жашоонун алгачкы мүнөттөрүнөн баштап эле кандай кыйынчылыктарга туш болоорун карап көрөлү. Демек, бала төрөлдү. 2-ге чыкканча анын өнүктүрүүчү китептери жана оюнчуктары жок болоору анык. Ал эми чоңдордун ага убактысы болбойт. Бала бир аз чоңоюп калганда үй бүлөсү таза сууга кандай кыйынчылык менен жетээрин көрөт. Ата-энеси тамак жасаганда, кол жууганда жана баланы киринткен сайын сууну болушунча үнөмдөп, таза суу үй бүлөдө туруктуу көйгөйгө айланат. Өлкөдөгү ар бир 3-чү бала дал ушундай шартта жашайт. Мындан сырткары, бул бала күн бою чоң энеси менен үйдө отурууга аргасыз. Анткени республика боюнча бала бакчалар жетишсиз. Мектепке бара баштаганда бала турмуштун жаңы сыноолоруна туш болот. Жайкысын атасына короодогу daarатканын казышып, кышында апасына мешке от жакканга жардам бериши керек. Анткени борбордук жылытуу жана үй ичиндеги унитаз тандалгандарга болжол менен өлкөдөгү 10 баланын бирине гана жеткиликтүү. Дагы эмне дейбиз? Үй бүлөдө баланы жазалоо үчүн түшүндүрүү же кайсы бир артыкчылыктардан чектөө сыяктуу жумшак ыкмалар колдонулат деп үмүт кылабыз. Анткени менен статистика кайрадан эле Кыргызстанда көпчүлүк ата-энелер жылуу сүйлөп, ийге келтирүүнүн ордуна чыбык ыкмасын колдоноорун көрсөтүп жатат. Кээде балдарга кыйкырып, ачуу сөз менен тилдеп, уруп чаап жибергендер да бар. Кыргызстанда турмуш шарты орточо үй бүлөдөгү перзенттин балалыгы ушундай өтөт. Муну канткенде жакшыртууга болот. Биринчиден, медициналык кызматтар бардык балдар үчүн универсалдуу жана сапаттуу болушу керек. Экинчиден, бардык балдар жаштайынан бала бакчаларга же өнүктүрүүчү ийримдерге барышы шарт. Ар бир бала каттоодо туруп, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана ИНН болушу абзел. Жакырчылыкта жашаган балдар социалдык жактан корголушу шарт. Материалдык жакырчылыкта балдарга жөлөк пул төлөнүшү керек. Майыптыгы бар балдар категориялык жөлөк пулдарды алышы шарт. Ошондой эле социалдык коргоо системасы үй бүлөлүк чөйрөнү сакташы керек. Мисалы, майыптыгы бар кыз же бала өзүнүн үй бүлөсүндө жана чөйрөсүндө өсүп өнүгүп, ошол эле учурда реабилитация, баарлашуу жана социалдашуу үчүн күндүзгү борборго да барышы шарт. ЮНИСЕФтин социалдык саясат боюнча адиси Гульсана Турузбекова мындай дейт: балдар биздин келечегибиз гана эмес, алар биздин азыркыбыз. Баарын өз убагында жасоо керек. Өз убагында эмдөө, колду тамактан мурда жана daarатканага баргандан кийин жууганга үйрөтүү, туура жана убагында тамактандыруу, алар менен ойноп, окуп, убакыт өткөрүү абзел. Бир да бала үй бүлөсүндөгү акча жетишсиздиктен улам өзүнүн дараметин өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырабашы керек. Балдар күтүп алышпайт, алардын жашоосунда экинчи мүмкүнчүлүк болбойт.